Assalamu alaikum, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Бүгүн кайра эле ошол базарды жанындагы Адилет муниципальный базарды жанындагы өткөн Чехов көчөсүндө бара жатам. Мына тротуар 2 метр болсо 1,5 метрден ашыгыраак, 2 метрге жетпейт кеңдиги. Бул жакта көрүп турабыз. Соода жок бул жакта, соода жок. Тротуар кеңир, адамдар басып жүрөт, ортосунда столбалар турат, жылыбайт нормально. Азыр могул соода болуп жаткан жерге кирип келе атабыз. Мына бул жерден сразу көрүп атабыз. Содагерлер тротуарга чыгып алган. Могу тротуар. Могу байкемден сурайлыкчы. Салам алейкум, шеф. Могу нерселериңиз тротуарга коюп алыпсыз да, бул биякты тар кылып. Ушундай эле жылдырабыз деп коет дайыма, бирок 1-2 күндөн кийин карасаң, баягы эле вот. Могул жер мына тротуарды орду. Тротуарды жарымга чейин стол коюп койгон. Мен буларды мажбурлап жылдыра албайм. Мэрияга бар дейсиңер, мэрияга барабыз, айтабыз. Бирок мен ушул шаардын тургуну катары эле силерге көрсөтүп жатам. Себеби ушул эл өзү жанагы болуп, аң сезими өздөрү ойлонуп, жанагы болобу деген ойдо өзгөрөбү деген мына көрүп турабыз. Бул жакта деле эжеке, могул тротуарга коюп алыпсыңар да, эмне себептен? Бул жакта жайларыңар бар экен го. Могу тротуарды орду. Мына 1 метрдей чыгып алыпсыңар. Жок, ошо элге карап азыр бир чекеден сурап кетем да, эмнеге депчи. Эл силерге айтат эл деп. Сиз дагы эл да, алдар дагы эл. Макул. Ол жакта. Эжекелер тротуарга коюп алыпсыңар го, эмне себептен? Азыр алып коем. Жок, могу соодаңыз болуп атат да. Бул төгүлгөндөн эмес, могу тротуарга коюлган нерселериңерди. Өзүңөр жайыңар бар экен го, наргы канча метр? Тротуарга чыгып алыпсыңар дейм. Бар чекеден, сиз эле эмес. Эмне себептен дейм да? Өзү тротуар тар, тротуарга чыгып, соода кылып атасыңар. Жок, эмне могул турат го жерлериңер. Ошол жерде соода кыла бергиле да. Адамдар өтүп атат. Мындай турса, мисалы, бул жак тар болуп калып атат. Мына азыр өзү тар тротуарга да тар айтып койгон. Жанагы. Салам алейкум. Могу тротуарга чыгып алыпсыңар да, эмне себептен? Могу тротуарды жанагысы да булчу. Майли, арка жилебиз. Эртең чыгып жилайын. Ассаламу алейкум. Могу байкем өткөндө болуптур, жылабыз деген боюнча жылып аптыр. Товары көп экен да, мына бак. Товар көп болгонсо дагы могул жерде эл да көп да. Жолду жарымга чыгып албаш керек да. Турабы? Таксыр? Бир маектешип, макулдашып барыңар эле, мындай жолду тоспой жана кылсаңар болбойбу? Кылгыла да сураныч. Болот деп коет, бирок ошо боюнча калат. Мен ошол бизди Жалал Абад шаарынын мэриясыгабы же гай май жанагылар кайрылгым келет да, ошол тротуарды да бир жанагысы бар да, эжирежеси соода кылышты. Тротуарга чыкса болбойт. Жолду тосса болбойт. Мисалы, адамдар өздөрү деле түшүнүп, бул жерде адамдар басып атат, адам көп, бири-бириге урунуп өтүп атат, башка болуп атат. Азыр күн курукчулук. Жакшы. Жамгырда могул жерде баса албай каласың. Мына столдорун коюп алган.
Бул Чехова көчөсүнүн бир көрүнүшү. Наргы бети дали ошол Адилет базар. Азыр эмне базар билбейм. Илгери Адилет базар эле мурдагы аты. Азыр башкача болуп калды дейт. Ошол эле акыбал. Могул жерде Маданият техникумунун жетекчилиги арендага берип ташаган дүкөндөр. Могул жерде илгери зеленый зона эле. Ошонун баарыны дүкөн жерлерди арендага берип, мындай легкий конструкциядан дүкөн жасап койгон. Наргы бетте эле ошол акыбал. Аны кыздар өтүп кетейин деп атат, себеби тротуар тар өтө албай атат. Урматтуу достор, хейтерлер, эмне дейсиңер, силердин оюңар эмне? Могу чыкпай эле сода кылып атат тротуарда. Кээ бирлериңер тантыраба дейсиңер. Тантырайм, тантырагым келет, тантырайм, сүйлөйм. Орусча сүйлөбө дейсиңер. Орусча да эле сүйлөй берем. Кыргызча да сүйлөй берем. Англисче да сүйлөй берем. Мына кыздар, но тротуарга чыгып алыпсыңар да, эмне себептен? Эл чыкты, чыгып алдык. Элден сурасак, силерди көрсөтөт эл деп. Кечиресиңер, могу тротуарга чыгып алып алыпсыңар да, эмне себептен? Муну нарыңарда дүкөндөрүңөр бар экен. Бул жакка тротуарга чыгып алыпсыңар. Эртеңден дали жана кылбайсыңар да келечи. Ушу боюнча эле калат. Так, вот, адамдар эртең деп коет, ошо боюнча өзгөрүү жок. Акин өзүбүздү сыйлабасак, неге биз бирөөдөн талап этебиз? Мэр эле деп беребиз. Могу тротуарга мэр чыгарган жок да, бул содагерлердичи. Өздөрү чыгып алып атат. Акин бир нерсе болсо, тирикчилик дейт. Бирок булар тирикчилигини бирөө токтот деген жок да. Мыйзам катары, адамгерчилик катары жолго чыкпай сода кылса болот да, туурабы? Арка жагында дүкөндөрү турат, складдары турат. Жок, жолдун ортосуна чейин чыгып алат. Ошого оюңарды айтсаңар, эмне дейсиңер достор?